досумдор менен баргам. Жарым саатта кирип, ошол достор менен отуруп чыгып кетейин дегем. Ошол жерден баягы менин кепкам менен анан курткамы асылышты да. Билбейм, айтып атпаймынбы, анда ошол депутаттардан да киргизип туруп эле ак үйдүн ичинде эле кармайлы, анда чыкпасын анда. Уларга именно скандал болуш керек болуп атат да, мындай жамандай ийиш керек, элдер да жамандай ийиш керек. Элдер канча мен Эрулан Кокулов деп жазып туруп чыгарган нерсе бүттү. Просмотрлар в любом случае организован. Жанагы губернатор менен акимди жумуштан сразу алып салганына мен замын. Анткени адам жумушун аткара албайт да, алмаштырыла. Бирөөлөр айтат, мен блогер дейт. Блогер болсом ошентип эле жүрмөкмүн. Кечке эле өзүм тартып, здравствуйте, мен могул жерде мынтип атам, тиякты тартып атам, анан бияка келип туруп жардам берип атам, анан тигинди мынтип атам, анан мектептерге келин деп элечи. Мен блогер эмесмин, мен депутат. Коомдун кээ туура эмес ойлонгон жагы коомду артка тартып атат да. Артка тартып атат. Мыйзамдуулукту каалабайт, эркиндикти каалабайт. Бирок өздөрүнө келгенде эркиндик боюнча биринчи кыйкырып чыккандар ошолор да, демократияны требовать этет, либерализмди требовать этет. Бирок өздөрү жеткен диктаторлор. Ушул күнгө чейин мен ушул боюнча үн катпай келдим. Бирок ар бир нерсенин пределы бар. Мен ойлойм, жарым жыл болуп кетти камалып жатканда. Мен бул туура эмес нерсе. Мен бул мындай, эгер мыйзам бар болсо, мен мындай мыйзамга каршымын. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, Тет-а-тет программасы кайрадан эфирде. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Эрулан Кокулов болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Биз анда алгачкы сурообуз эле биздин Бишкекте түнкү клубда болгон окуя жөнүндө болсун. Ал жерде сиз милиция кызматкерин чакырганыңыз аябай талкуу жаратты. Ошол окуянын аягы эмне болуп бүттү? Аягы бүтө элек, ал окуя жаңы эле башталып атат, мындайча айткандачы. Негизинен эле мага элдердин кайрылуусу көп да. Анан мен ар бир элди, негизинен бүт элдин баарын эле мага эметкен кайрылган элдин баарын бирдей көрөм. Жаш бала болобу, чоң киши болобу, колуман келген аракеттерди кылам да, ошол коргоп бергенге, карап бергенге. Мага ушул клубтар боюнча бир 2-3 неме түшкөн, кайрылуу түшкөн. Ушундай болду. Мисалы 4 дос бала ошондой клубтарга барып, анан 3-өөнү киргизип туруп, анан 1-өөнү киргизбей болгон күндөр болуптур. Ушундай обращениялар болгондо негизинен элечи. Анан биз общество катары биз ошондой нерсени түшүнүшүбүз керек да, мындай нерселер болбош керек. Биз же мыйзам менен жашашыбыз керек. Же бирөөлөрдүн внутренний правиласы менен жашашыбыз керек. Же бирөөлөрдүн понятиясы менен жашашыбыз керек. Ошондо сиз атайын баргансызбы? Мен мыйзам менен жашаганды жакшы көрөм. Мен атайын барган эмесмин, мен барып эле баягы көрөйүн дегем да. Мисалы, мен өзүм деле андай шумный жерлерди жакшы көрө бербейм, бирок ачыгын эле айтып кетейин, мен Кыргызстандын жараны катары кээде ошондой жерлерден көрүп каласыңар. Кээде анда сандай мен деле барып турам андай жерлерге. Досумдор менен баргам. Жарым саатта кирип, ошол достор менен отуруп чыгып кетейин дегем. Ошол жерден баягы менин кепкам менен анан курткамы асылышты да. Эми көп комментарийлерди окудум менчи, көп пикирлерди уктум. Бирок мен айтып атпаймынбы, кээ бирлер понятие менен жашайт экен, кээ бирлер баягы ошол правилалар менен жашагысы келет экен. Мен мыйзам менен жашаган адаммын да. Негизинен эле мыйзам эмнеге түзүлөт? Мыйзам любой спор болгондо, спорный момент болгондо ошол мыйзамга такап туруп тууралап кетсе болот да. Ошол себептен мен баягы ошол болуп аткан нерсени мыйзамга такадым. Өзүм мыйзамдуу өлкөдө жашагым келет. Жана башка элдердин дагы мыйзамдарын сакталышын каалайм да менчи. Анан көп эле айтып атат баягы депутат. Мен көп уктум да, депутат антпеш керек, депутат мынтпеш керек. Мен депутатмын, мен жумуш маалында депутатмын. Сиз жумуш маалында кандай журналист болсоңуз, мен жумуш маалында ошондой депутатмын да. Бирок жумуштан тышкаркы маалда мен жаран катары жүргөнгө акым бар да. Мага мыйзам ошого уруксат берет. Анан депутаттуу эле мен круглосуточно эле депутат болуп жүрөбүр. Анда
элдердин комментарийлерин терс комментарий жазган элдердин оюнда болсом, анда мен ак үйдө эле жашап албайм анда. Чыкпай эле коеюн, ошол ак үйдүн ичинде эле жүрө берейин, айланып элечи. Эми биякта пикирлер көп, айтып атпайм. Мен бул жөнүндө эле сааттап сүйлөшсөк болот да. Бирок дагы бир нерсе айтып кетейин деген нерсем, мени мыйзамга үйрөтпөш керек. Мен айтып аткан мыйзамдарымды билем, өзүмдүн укугумду жакшы билем, өзүмдүн укугумду сактайм, ардайм ар жерде. Жана мен ойлойм, баягы өзүмдүн укугумду сактаган менен мен башкаларга дагы өз укуктарын сактаганга жардам берем депчи. А милиция кызматкерин ошо мыйзамдуулукту сакташ үчүн чакырдыңызбы? Милиция кызматкери албетте биз ошол милиция кызматкерлеринде ошон үчүн бар да биздечи, алар биздин мыйзамдуулугубузду сакташ керек. Ар бир жаран, Кыргызстандын ар бир жараны эгер кандайдыр бир мыйзамсыз нерселер болсо өзүнүн тарабынан милиция чакырганга акысы бар. Милиция ошого жаралган. Анан көбү баягы туура эмес айтып атат да, сени эмне аякта сабап атып эле, өлтүрүп атып эле же ушул сыяктуу нерсе депчи. Эмне обязательно сабап атканда же өлтүрүп атканда чакырыш керек милицияны. Милицияны мыйзамсыз нерселер көргөн жерден чакырса болот. Мисалы, көчөдө кетип баратып жол эрежесин бузган унааны көргөндө силер эмне болуп атасыңар? Милицияга чалып, милицияны чакырып атасыңарбы? Туурабы? Ошол эле да. Видеодо ошо толугу менен тартылган эмес да, окуя эмне болуп кеткени? Менде толук видеосу бар, бирок менин андай нерселерге убактым жок. Там бир ответ берип, кайра жасап, антип мыйзамдын чегинде жооп беребиз. А милиция эмнеден жыйынтык чыган? Милиция тилекке каршы киргизе албай койду. Мен абдан өкүндүм, анткени мен эми ушул жерден баягы депутат деп кыйкырып атпайбы? Мен жаран катары, мен депутат катары да абдан жаман болдум. Милициянын алы жетпей болгон ошол жерден мен мыйзам коргогонгочу. Экинчиден, жаран катары андан да көп көңүлүм түштү да, мындайча айткандачы. Эгер биз Кыргызстанда жөнөкөй, кичинекей мындай эле мыйзамдарыбызды коргой албайсак, анда чоң мыйзамдар жөнүндө эмнеге сүйлөшөбүз анда? Ушул жерден башталат да, ушундай кичинекей нерселерден башталат да. Мен билем, азыр мен комментарийлерден кайра эле баягы эле чаптап, шыбап жатып калышат. Мен аны түшүнүп атам. Азыр видео чыккандан кийинчи. Бирок айтып кетер жерим, эгер биз ушундай кичинекей мыйзамдарды, ушундай кичинекей эл укуктарын коргой албасак бүгүнкү күндө, анда мындай чоң нерселер жөнүндө эле мындай сүйлөгөнгө смысл барбы жокпу мен билбейм да. Бул окуянын тегерегинде сизди сындап жаткандарды кандай кабыл алдыңыз? Ар бир адамдын өзүнүн деңгээлине жараша жашайт да. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, мен эч кимди сен мынтип сүйлө же сен тигинтип сүйлө же мынтип ойлон же тигинтип ойлон деп чакыра албайм. Бирок мен чакырган жерим мыйзамдуулук. Ар бир адам сүйлөгөндө, ойлонгондо мыйзамды билип туруп сүйлөсө жакшы болмок. Кийинки сурообуз ошол бул дагы жакында эле талкууланган Ниса-Ахар долбоору боюнча Элвира Сурабалдиева маселе көтөрүп, аны сындап чыкпадыбы? Анан сиз дагы жооп кайтардыңыз, тиешем жок депчи. Бирок ошол Ниса-Ахар долбоорунун журналисти Кудайберген базарына барганда милиция кызматкери менен сиз сүйлөшкөнүңүздү Элвира Сурабалдиева маегинде билдирген да. Мындан улам дагы деле тиешеңиз барбы деген суроо жаралды. Ниса-Ахар долбоорго тиешем жок дегенди бир аз элдер баягы өзүнүн немесинде кабыл алып калды да. Ниса-Ахар долбооруна тиешем жок деген мен ошол бүт документациясы Ниса-Ахар долбоорунун, ошол бүт Ниса-Ахар долбооруна тиешелүү нерсенин баарын мен Умарга өткөрүп бергем. Анткени Ниса-Ахар долбоору бул менин жеке менчигим эмес. Мен Ниса-Ахар долбоорунун ооба авторумун, ооба мен биринчи алып баруучусу болдум, бирок мен Ниса-Ахар эмнеге Ниса-Ахар долбоору деп аталат? Эмнеге бул Ниса-Ахар теле көрсөтүүсү эмес? Эмнеге долбоор? Анткени мен каалабайм Ниса-Ахар долбоору эгер Эрулан Кокулов кетип калса эле токтоп калат депчи. Эгер атайын ошондой передачалар бар, алып баруучусу автору кетти, болду, передача токтоп калды. Жок, Ниса-Ахар долбоору бул элдик долбоор. Ниса-Ахар долбоору мен эмне болгонуна карабай, мен каякта экениме карабай бул иштей бериш керек. Азыркы малда Ниса-Ахар долбоору бүт баары башынан баштап аягына чейин Умардын мойнунда. Бирок Умардын убагы келип бүткөндөн кийин Умар дагы кетем деп же ушундай сыяктуу бир жерге башка жумуш таап кеткен малда Умар дагы ал Ниса-Ахар долбоорун башка бирөөгө өткөрүп берип кетиш керек. Ошол башка бирөөгө өткөрүп кеткенде Умардын дагы Ниса-Ахарга тиешеси болбош керек. Ошол келе жаткан муундар акырын ушул долбоорду уланта бериш керек да. Ошол себептен бул долбоор.
Мен тиешем жок деген себебим ошол. Бирок албетте мен авторит катары, албетте алып баруучу катары убагындагы Умар да мен менен сүйлөшөт. Умар журналист. Умар менен байланышат. Андан башка дагы көп жаш журналисттер бар, мен менен сүйлөшүп, байланышып, кээ бир жерлерден укугун коргогонду суранып, кээ бир жерлерден өзүнүн баягы мени журналист катары, байкеси катары кээ бир советтерди сурап, ушинтип чалып турушат алар мага. Я в этом проблему не вижу. Эгер мен айтып атпаймынбы? Эгер мага алардын чалганы мыйзамды бузуу болсо, анда мен түшүнмөкмүн да. Бул мыйзамды бузуу эмес. Эмнеге депутатка ар бир жарандын чалып, байланышып, суроо бергенге акысы бар. Мен телефонумду эле ачып көргүлө, анда келгиле, анда булардын баарын эле мен менен аффилированный кылып койгула анда. Канча киши жазат мага күнүнө? Канча кишиге мен жооп берем күнүгө? Анда баары эле мен менен аффилированный экен андачы. Мисалы башка деле журналисттер бар. Чалып, жаңы чыгып келаткан журналисттер бар. Чалып, мен ушул жерде туура кылдымбы, же туура кыламбы, кандай кылайын, мен мындай кылайын деп эле деп сүйлөшүшөт да мен менен. Анда ошол телекөрсөтүүлөрдүн баары анда мен менен аффилированный телекөрсөтүүлөр да. Милиция кызматкери менен сүйлөшүп атканда, мисалы, депутат катары сүйлөштүңүз да, бул жагы кандай болуп калатындай? Туура эле болобу? Мен депутат катары, мен жаран катары дагы бир жолу айтып кетейин, мыйзамдуулукту талап кылганга акым бар. Анын тиешеси жок. Мен депутатмынбы, же мындай негизинен элечи ким чалса дагы мыйзамдуулукту коргоп бергенге мен акым бар. Мен депутат болгу чакта ошентип келгем. Мен депутат болгондон кийин деле ошентип берем да. Негизинен элечи мага ушул акыркы күндөр ушул сөз, акыркы күндөр эмес, акыркы бир жылдан бери сен эми депутатсыңбы деген жаккан жок да. Баягы комментарийлерде эле окусаң, бул депутат болуп кетиптир, сүйлөгөн манерасын карагыла, оң чөнтөккө салып алган, андай Мисакыр Долбоордун комментарийлерин окусаңар, точно ошондой комментарийлерчи. Айырмасы жок. Каралай турган адам каралаганга өзүнүн оюнан бир нерсе чыгарып таба берет экен. Анын тиешеси жок жашоо. Мен дагы бир жолу түшүндүрүп кетейин. Мен эгер коомдук жайдан мас болуп, эгер коомдук жайдагы немелерди бузуп, мыйзамдарды бузуп, эгер мен бирөө менен мушташып, сабашып, же дагы ушул сыяктуу нерсе кылып аткандан кийин каралай турган болсо, мени каршы эмесмин. Каршы эмесмин. Анан жөн эле туруп эле бир нерсе таап, чыгып, правила, анан кийин понятие, анан андай мындайлар мен андай түшүнбөйм. Мыйзам. Ошону мен катары эле Эльвира Сурабалдиева маегинде айтты да, кымбат баалуу камералар менен иштешет экен. Анан кандайдыр бир буйрукту аткарат деген күмөнүм бар депчи. Эми андай сөздөр Сурабалдиевадан эмес, андай сөздөр көп эле кишилерден чыккан. Мен жогорку кеңешке келе электе мен алып барып чогуп жүргөн кезде эле чыккан. Эми андай боло турган болсо айтып атпаймын, мен ошол эле видеодомда айтпадымбы, эл тараза. Эл көрөт баарынчы. Эми кымбат баалуу камера дегенде канча? Эми бир 100 000 сомбу, 120 000 сом тегеренде турган камера го. Анан билбейм, ал кимге кымбат, кимге арзан экенин мен билбейм. Биз үчүн кымбат эле камера. Ошондо техникалар. Мен эч качан Мисакыр Долбоорунда эч качан калп айткан эмесмин. Муну Нурсултан деген иним убагында каржылап берген. Мен Апрель телеканалынан чыгып кеткенде, мындан ошондой бир 4 жыл мурун каржылап берген. Камера алып берген, петличка алып берген. Анын эч кандай мындай секрети жок. Мен бүт эле видеолорумда айтып жүрөм. Каржылап беришкен. Азыркыга чейин Мисакыр Долбоорун эл каржылап берген, эл бар. Азыркыга чейин бар. Бирөө 10 000 сом берет, бирөө 5 000 сом берет, бирөө 1000 сом берет, бирөө 7 000 сом берет, ушинтип эле каржылап жүрүшөт. Анын эч кандай мындай биз скрывать этип антип турган жери жок. Мисакыр Долбоору элдерге жагат. Мисакыр Долбоорунун көрөрмандары абдан көп. Мисакыр Долбоор действительно жакшы жумуштарды кылып жүрөт. Болду. Негизи жана да айтып өтпөдүңүзбү, жогоруда сөзүңүздө депутатсың да деген сөз көп жакпай жатканынчы. Анан маектериңизде да айтыпсыз да, депутат болуп келгениме өкүнгөн учурлар болгон депчи. Албетте. Кандай учурда өкүнөсүз? Ар бир адам өзүнүн иштеген жерине өкүнүп кеткен күндөрү болот. Ар бир адамдын өзүнүн иштеген жеринде, ар кайсы жеринде, каякта иштебесин, ар кайсы жерде ар бир адамдын өзүнүн оорчулуктары болот. Бир ой жаралып калыптыр да мындайчы. Билбейм мен, айтып атпаймынбы, анда ошол депутаттардан дагы киргизип туруп эле ак үйдүн ичинде эле калмайлы, андачы чыкпасын анда жактанчы. Туурабы? Потому что мен Мисакыр Долбоорун алып чыкканыма да өкүнгөн күндөр болгон. Мен ага чейин таксовать этип жүргөндө деле таксовать эткениме деле өкүнгөн күндөр болгон. Эми толтура да өкүнгөн күндөр. Ошо кайсы учурда экенин билгим келип атат да. Жана түнкү клуб
клубдагы окуялардай Жок, учурдабы жок, же кандай да? жок. Абдан оор суроолор келет да. Мисалы ошол эле Кемпир Абад боюнча да. Мен айтып атпаймынбы? Көбү кабыл албай атат. Политик бар, анан жаран бар. Мен политикмин дагы, жаранмын дагы да. Анан бир жерден жарандын ою менен политиктин ою келишпей калат да. Ошол мардымдар абдан оор мал да булчу. Политик катары мен элдин гамын ойлонушум керек. Жаран катары менде патриоттук сезим болгон келет да. Негизи политик туура ойлонуп атат. Ал айтып атат, сен политик болуп, сен элдин гамын ойлонуп, сен ушундай кадамга эле жок барышың керек депчи. Бирок жаран айтып атат, сен патриотсуң, сен андай кадамга бара албайсың депчи. Ушундай малдар абдан оор болот да, негизинечи. Жана андан тышкарыда башка да суроолор бар. Эми элдергечи тилекке каршы ушул соц тармактар, медиа тармактар элдерге тилекке каршы мен жамандап эле чыгарганга аракет кылышат да. Хотя ушул күнгө чейин бүт жамандаса да мыйзамдуу болуп кетет. Мисалы баягы Назар News деген неме жамандаганда тим эле шулап жазган, силер билсеңер керек. Силер ошого поликлиника, силер ошого неме бергенсиңер да, баа бергенсиңер да. Факт чек кылып. Факт чек кылып бергенсиңер ошонучу. Эркин тоо боюнча. Жок, эркин тоо эмес, неме болуп чыгат? Назар News. Назар News. Назар News. Жөн эле айланай, жөн эле бир нерсени бияктан кармап, бияктан алып эле оюндан чыгарып туруп эле жазып туруп эле жамандап кармалып салган да, мисалычы. Ошондой нерсени жана башка медиа пространстволор алып туруп эле бөлүнүшүп кетип атат да. Мен эмне жакшы нерсе кылбайлы эмне? Мен Инстаграмга акчама киргиле, көргүлө, бөлүшкүлө. Ошол эле журналисттер бөлүшкүлө. Эмне бөлүшпөйсүңөр? Жалаң эле бир нерселерди таап чыгып эле, ойлоп таап эле, бөлүшүп эле, хайп жаратып эле бир же ал хайпынан же элге пайда жок, же мага пайда жок. Өзүн жанакы просмотрлардын артынан кууп, эптеп акча табыш үчүн ушундай нерселерди кылып атышат да. Тилекке каршы. Жакшы нерселер жазылат, болот. Мен кылган нерселер бар, жакшы нерселер. Жазылат, чыгарылат. Кереги жок болуп атпайбы? Буларга именно скандал болуш керек болуп атат да, мындай жамандай ийиш керек, элдер да жамандай ийиш керек. Элдер канча мен Эрулан Кокулов деп жазып туруп чыгарган нерсе бүттү. Просмотрлар в любом случае организован да. Мен даже кээде өзүм таң калам, YouTube'га кирип, мынтип карап отурсаң, Эрулан Кокулов чыр чыгарып салды, Эрулан Кокулов катуу сүйлөп салды деп туруп, кирип туруп карасаң, Эрулан Кокулов жок. Жөн эле бир видеода кечке 10 мүнөт көрөм андагычы. Биринчи түрдүрүп көрөсүң. Түрдүрүп көрүп туруп ойлойсуң, өтүп кеттим окшойт мен. Анан кайрабасынан коюп көрчү. Өзүң билесиң, бирок чыр чыгарбаган. Кайрабасынан коюп көрөйчү. Кайрабасынан полный 15 мүнөт болсо 15 мүнөт көрөсүң, 20 мүнөт болсо 20 мүнөт көрөсүң. Ошондой болуп калды да. Жакшы иштер деп айтып калдыңыз го. Депутат катары кандай маселе көтөрүп, кандай иштерди аткардыңыз? Мындай да, мен көрдүм, көп элдер баягы кээ бир политикада жүргөн элдер баягы өзүнүн болгон мындай бир майда чүйдө нерсеге чейин чыгарып ийишет экен да. Мен тияка бардым, мен бияка бардым, мен мынттым, мен бул менен сүйлөштүм, мен тиги менен сүйлөштүм. Мен булар менен жолуктум, мектепке бардым, мындай. Мен мисалы бир айда болбой калганда мындай 2 же 3 мектепке барып, окуучулар менен жолугуп, окууну бүтүп аткан, мектепти бүтүп аткан 9-чу, 10-чу, 11-чи класстар менен жолугуп, алар менен маек түзүп, алардын жана профессия тандоосуна жардам берип, ушундай маектерди кылам да, мисалчы. Бирок мен аларды чыгарбайм. Анткени ал менин өзүм кылып аткан ишим. Жана ошондой эле баягы Таласка барып мектепти жылуулап келдим, мисалчы. Пилотный проект кылып карап көрдүк, кандай болот экен, экономия, мектептегилер кандай. Айтып кетейинчи, силерге мактанып кетейинчи, сонун болду. Сонун болду. Мектептин ичи жыпчылуу. Жыпчылуу. Балдар курткачан кийип отурган балдар рубашкаларды кийип, чек-чейип отуруп калды. Терезелерин ачат экен кышында, элестетиңиз, ысык болуп кеткенинчи. Мугалимдердин рахматын айтпагыла. Анткени кээ бир мугалимдер күндөй жагында неметчи, кээ бир мугалимдер тескей жагында отуруп, тескей жагындагылар суук. Жыргап калдык дейт. Сонун нерселер болуп эле атат дейм. Анын баарына мактандым. Зачем мага? Мага эмне кереги бар? Мен аны
Бар үчүн кылып аткан жок, мен аны өнүгүү үчүн кылып атам да. Өнүгүү процесстери Кыргызстанда жүрүшүн. Андан тышкары ар бир мелочь, тияка барасың, бияка барасың, бул бирөө менен ырылышып аткан болот, бирөөнүн документтери тууралуу алынбай аткан болот. Эми жумуш көп да. Эмне отурайынбы мен? Анда кечке эле тиги бирөөлөр айтат, мен блогер дейт. Блогер болсом ошентип эле жүрмөкмүн. Кечке эле өзүм тартып, здравствуйте, мен могул жерде мынтип атам, тиякты тартып атам, анан бияка келип буга жардам берип атам, анан тигини мынтип атам, анан мектептерге келдим элечи. Мен блогер эмесмин, мен депутатмын. Менин Кыргызстанымдын өнүгүшү менде биринчи очередте турат, приоритетте, биринчи приоритетте турат. Баарына. Өзүмөн да бойдо турат. Ошол себептен мен самопиар кылып, антип мынтип жүрбөйм. Кылып аткан иштерим бар. Азыркы малда биз ушул малда мындай болуп калыптыр да, неме электрондук сигареттер мыйзамдарга кирбей калыптыр. Электрондук сигареттер, мисалы мындайча айтканда, аны да журналисттер туура эмес жазып чыгышты. Эрлан Кокулов призывает, не призывает, а штрафовать эткенге мыйзам долбоорун жазып чыгып атат общественный жерлерде, там неме электрондук сигареттер жазган чеккенге депчи. Баягы эле кайра эле өзүнүн артынан көбүрөөк просмотр издеп, көбүрөөк неме. Ал мыйзамда эң биринчи очередь жаш өспүрүм балдарга электрондук сигареттерди саткандарга айып бул салуу. Эң биринчи очередь ошол. Андан кийин ооба общественный жерлерде тартпасын деп атам, коомдук жайларда тартпасын деп атам. Ал бар. Штрафовать этебиз деп атам, если коомдук жайларда тартсаңар. Бирок эң биринчиси бул электрондук сигареттерди жашы жетилектерге саткандарды биз штрафовать этебиз деп жазып атам мен ал жергечи. Анткени азыркы малда ал мыйзамга кирген эмес. Азыр 10 болобу, 7 болобу, 5 болобу бала барып туруп, ошол электрондук сигарет сатып алса, ал мыйзам сатуучу мыйзамдын алдында жооп бербейт. Жооп бербейт. Андай мыйзам жок анткени. Ошону белгилеп коелу деп атабыз. Андан кийинки кадамыбыз бул ошол коомдук жайлардан, мисалы азыркы мыйзамда деле бар. Тамекини коомдук жайларда тартса болбойт деген бар да азыркы малдарда. Бирок көрүп атпайсыңарбы? Бүт жерде эле тартып жүрбөйм. Мисалы мен Алматада 2010-жылы ошол мыйзам долбоорун киргизгенин көргөм мен Алматадачы. Бир айда көчөдө эч ким тамек тартпаган. Бир айда. Бүт коомдук жайларда тамек тартпаган. Биз эмне андайга келе албайбыз? Биз эмне алардан башкачабызбы? Же биз өнүккүбүз келбейби? Өнүгөлү, өсөлү. Мунун баарын эмне кылып атабыз биз? Анткени мен бирөөнүн тамек тартышын каалабастан эмес, ой тарта бергиле. Азыркы малда тартып аткандар тарта бергиле, ден соолугуңар менен каалаганыңарды кыла бергиле. Бул келе жаткан муундарга. Биз бүгүн ошолордун укугун канчалык, ошолорду сигарет тартпаганга, никотиндерди неме жанагы никотиновый дым деп коет экен. Ошол азыр сигарет болчу да мурун, азыр никотиновый дым деп кошуп атабыз бизчи. Анткени тилекке каршы эми ар кандай аппараттар чыга баштады, никотинди ар кандай организмге алып келе турганчы. Мен азыр ошонун баарын кармап каласам, азыркы малда, значит, кийинки поколение азыраак тамек чегип калат. Анткени алар азыраак пропаганданы көрүп калат тамек чегүү боюнча. Андан алар азыраак көрүп, алар азыраак чегип калса, андан кийинки поколение андан азыраак чегет. Туурабы? Ошентип отуруп азайтса болот. Азыр баары жазып чыгып атат да, мен ошол эле калды эле, мен чегип эле жүргөм, мен чеге берем, айланайын. Чек, бирок элдин көзүнчө эмес, жаш өспүрүм балдардын көзүнчө эмес, кафеде отурулуу эмес, көчөгө да кетип баратуу эмес. Чек. Буюрса мэрия менен сүйлөшүп, места для курения выделять этип берели деп атабыз. Ошол бурчтарда болот, алыс жерлерде болот. Мага бир тамек тарткан байкем Англияга учуп барып келип айтып берген да, азап экен дейт тамек тартканчы. Же Япония беле, же Англия беле, азап экен дейт, экөөнүн бир жеринде. Тамек тартыш үчүн 2 километр бир жакка барып турган, ошол Япония болуш керек. Ошол жакка барып, анан кийин ошол жерден тамек тартып туруп, анан кийин кайра жана турган жериңе келет экенсиң дейт. Андан көрө тартпай эле койдум да ошол жерде тартпай жүрдүм дейт. Иштеп атпайбы? Туурабы? Эмнеге бизде иштетсе болбойт аны? Эмнеге биз ушинтип келечек муунду ойлобойбуз? Мисалы, мен да тамек тарткан адам болчумун. Мен аракет кылып күрөшүп жүргөнүмө тамеки менен 15 жылга барып калды. Азыр дагы ошол аракеттемин менчи. Азыр деле күрөшүп атам. Бир 3-4 ай болуп калды мен тамек чекпегенчи. Бирок азыр деле күрөшүп атам менчи. Бул оору да. Бул оорудан айрылып калсак бизге жаман болобу эмне? Биздин улутубуздун, Кыргызстандын элинин ден соолугу барган сайын жакшы болсо эмне жаман болобу?
туурабы? Ошондой эле тамак аш жаатында да, бирок тамак аш жаатында мыйзам долбоорун бир ойлонуштуруп атабыз, ачыгын эле айтып кетейин, азыр ар кайсы варианттарды карап атабыз да бизчи. Бул элдер ушинтип айтпады беле бул. Келгенде эле ушинтип эмдебеди беле деген менен мен билген бул процесс андай жеңил процесс эмес экен. Албетте биз бирок жолун табабыз. Мен айткан жокмун, мен болду, мен аны карабайм. Мен ал жөн эле көңүл бурбайм деп айткан жокмун. Биз ар кайсы варианттарын карап, азыр ар кайсы варианттарын рассматривать этип атабыз. Тамак аш жаатында. Кантип тазаласак болот. Бирок бул жеңил нерсе эмес. Оңой нерсе эмес. Бул мынтип туруп жасала турган нерсе эмес. Бул баягы бир Советтер Союзунан бери келаткан система. Ошол Советтер Союзунан бери келаткан системаны мен азыр оңдошум керек. Мөөнөтүңүз бүткөнчө жетишесизби? Аракет кылам. Жетишем окшойт деп мен ойлойм. Мен ишенем жетишет экенине. Жогорку Кеңештин 6-чакырылышы аябай сындалып, аттар да коюлуп келбеди беле. Анан азыр 7-чакырылыштын депутаттарын сындап, 6-чакырылыш эле жакшы болчу экен дегендер айтылып атат да. Анан сиздин пикириңизде Жогорку Кеңештин курамы кандай? Мен ага өзүмдүн энергиямды коротуп ал жөнүндө ойлонбойм. Мага анын кереги жок. Мен жашоомдо мага керектүү нерселер бар, мага пайдалуу, мен кыла турган нерселер бар, анын кереги жок нерселер бар. Алды мен ойлонуп, кимиси жакшы болгон, тигиси жакшы болгон, мунусу жакшы болгонбу же менин азыркы коллегаларым жакшыбы же мурунку иштеп кеткендер жакшыбы деп мен ойлонуп тура албайм. Мен конкретно өзүмдүн задачам бар. Мен конкретно өзүм кыла турган нерселерим бар. Ошолорду кылып келем да менчи. Ишине кандай баа берет элеңиз Жогорку Кеңеш? Мен баа бербейм эч кандай. Айтып атпайбы, мен өзүмдүн ишиме баа берем. Конкретно кыла турган нерселерим бар, конкретно жасай турган нерселерим бар. Мен баа берип, бирөө мындай экен, бирөө тигиндей экен деп отурганга мен убактым да жок, энергиям да короткум келбейт. Анан ошол эле учурда жана Жаныбек Абиров кесиптешиңиз Мушташка аралашканы боюнча да талкуу жаралбадыбы? Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Менин пикирим албетте мушташпаш керек. Мушташпаш керек. Баары депутатсыңбы, сен кимсиң, негизинен эле мушташпаш керек да. Бул турган эч нерсе. Эми жеке Абиров боюнча сурап атасыңар, анткени ал депутат да, мисалычы. Ошол себептен баягы мындай ушунчалык басымдуулук болуп атат да. Канча жолу ошол СБ сотрудниктери, эми баягы күнүгө эле мен непосредственно СБ сотрудниктери менен көп жолуккан менмин да. Конкретно менмин да. СБнын сотрудниктери жана ошол ГБРде болушкан, группа быстрого реагированияларчы. Ошолордун сүйрөө манералары, ошолордун канча жолу ар кайсы жакка кирип, кафе-сафелерге кирип элдерди сабаганы болду мисалы. Канча жол болду, биз билбейбиз да. Негизинен эле бирок ошол айтып кетер жерим албетте мушташпаш керек да. Колдон келишимче жаран катары биз өзүбүздү колго алып жүрүшүбүз керек. Менин жолум ошондой. Өлкөдө сөз эркиндигинин абалы кандай болот? Эми мен азыр мисалы ошол эле сурооңузга азыр мен андан нары мен мыйзам боюнча баягы мыйзамды билген адам катары боюнча мен азыр айтып кетишим керек да сизгечи. Эми калганын мыйзам чечим чыгарыш керек дейм. Дегенден кийин эле азыр башталат азыр. Коллегасын коргоп атат, сүйлөтпөй калды да. Коллегасын коргоп атат, булар баары неме болгон жок, андай эмес. Мыйзам чыгарып берсин мага. Мыйзам жооп берсин, мыйзам чыгарып берсин. Мыйзам ооба кылган жумушум момундай болчу деп туруп андан кийин мыйзам чыгарып бергенде мен сиздин сурооңузга жооп берем. Конкреттүү түрдө. Момундай экен депчи. Экинчи суроо бул мыйзамдардын иштеши да албетте. Ошол себептен мен айтып атпаймынбы? Ар бир мыйзам, кичинекей болобу, чоң болобу, бул мыйзамдар иштеш керек. Аферисттер боюнча мага көп суроолор берет. Аферисттер менен күрөшүшүбүз керек эле, мындай кылышыбыз керек эле, тигиндей кылышыбыз керек экен эле депчи. Сот аны аферист деп чечим чыгарып бермейинче ал аферист болбойт. Уру сот урдады деп чыгарып бермейинче ал уру болбойт. Мыйзам деген ошондой болот. Анан албетте биз мыйзамга баш ийишибиз керек да.
Ошол себептен жана биринчи сурооңузга менин коллегам боюнча биринчи сурооңузга айтып кетем. Калган мыйзам көрсөтүп берсин, анан мен сиздин сурооңузга жооп берем. Түшүнүктүү. Өлкөдө сөз эркиндигинин абалы кандай болот? Айрым күмөндөр бар тилекке каршы. Менде башталды да. Мен баягы сөтеки аягына чейин ишенип келдим. Айтып атпаймынбы эми эки тарап бар да. Ошол канча журналист мени жамандап жазып атат. Асмандан алып. Асмандан эле алып эле мындай эле жөн эле бир бөлөкеттер сүйлөй беришет. Ойдо жок нерселер сүйлөй беришет. Ошондо мен сөз эркиндигинен кандай чыгышым керек? Алардын ошентип сүйлөй бергенге акысы барбы? Сизден сурап атам. Журналист катары. Кантип сүйлөй бергенге? Жана антип неме жала жаап, калп айтып, мынтип салды, тигинтип салды деп болбогон жерден, кылбаган жерден ошентип бергенге силер айтып атпаймынбы, жана факт чек өткөрүп бербедиңер беле ошол Назар Ньюс боюнча. Ошол Назар Ньюстун мыйзамы туурабы? Ал боюнча мен сизге суроо берип атам да, сөз эркиндигинин абалы кандай? Ошол туурабы туура эмеспи? Эми аны карап чыктык да, биз материалыбызга жарыяланды. Ошондо кимдики кайсы жерде калп, кайсы жерде чындык бар экени жарыяланды да. Жарыяланды, туурабы? Бүт калп болуп чыкты. Эми ошол жерден мен ошолорго кантип сөз эркиндигин берем? Алар ошолордун баарын эле калп айтып жаза береби эмне? Ал эми башка журналисттер бар. Алар журналисттер. Өзүнүн жазган нерселерин, то есть мындайча айтканда, журналисттин мыйзамын толук аткарган журналисттер да. Алардын биз немесин сөз эркиндигин бузбашыбыз керек. Мыйзамда жазылып, так жана даана жана туура сүйлөп аткан журналисттерди биз жаппашыбыз керек. Биз алардын оозун жабып, неметпешибиз керек, кысым албашыбыз керек. Сөз эркиндигин ошол журналисттерге биз беришибиз керек. Ал эми мен журналистмин деп калп айтып, жана ар нерсени жазып, журналисткан так даана жазылган мыйзамдар бар. Журналистик этика бар. Болду. Ушул талаптарга жооп берген журналисттер албетте болуш керек. Мисалы, ошол сөз эркиндиги боюнча мисал айтайын, Маданият министрлиги азаттыктын ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча арыз менен кайрылбадыбы? Азыр сотто каралып атат да. Ошол боюнча сиздин пикириңиз кандай? Сот чечим чыгарат. Сот чечим чыгаргандан кийин анан көрөбүз. Негизи кандай болуп атат? Өлкөдө сөз эркиндиги барбы? Жок, мен айтып атпайм. Мен акыркы малдарда ачыгын эле айтып кетейин, күмөн жаралып атат да, мендечи күмөн жаралып атат. Бирок мен өзүм баягы мыйзамдуулукту талап кылган адам катары аягына чейин көрөлү, аягына чейин чыксын бул. Анан чыккандан кийин албетте ар тараптуу өзүбүздүн анализди өткөрүп, анан кийин буга баа беребиз, туурабы? Мисалы, Жогорку Кеңешке сиз журналистика тармагынан бардыңыз да. Бирок биздин баамыз боюнча Жогорку Кеңештин трибунасынан мындай сөз эркиндиги тууралуу маселе көтөргөнүңүздү байкап атырбыз да, же көтөрдүңүз беле? Көтөрүп атам мен. Ошондо болуп атат да, кепчи. Бул деген айтып атпаймынбы? Мен бир жерден бирөө тартып алып, ушинтип атат бул дегенде эле журналисттер чыгарып атпайбы? Мисалы, ошол эле жанагы госрегистрге барганда бирөө тартып алып туруп чыгат, Эрлан Кукулов могу жерде мен депутатмын деп кыйкырып атат депчи. Ошону алып туруп таратып атат. Андай жогорку трибунада мен көп суроолорду көтөрөм. Сиз Жогорку Кеңештин жыйынын канча жолу көрөсүз? Мен дайыма көрүп турам. Дайыма көрөсүз. Сиз дайыма көрсөңүз, 3-күнү, 4-күнү эртең менен баштап кечке чейин көрөт экенсиз да, Аракет кылам. Жазылган кабарларды карап. Вот, аракет кыласыз. Сиз туура айтып атасыз. Сиз аракет кыласыз. Жогорку Кеңешти көрөм деген адам дагы эртең мененки саат 10дон баштап кечки саат 7ге жыйындар 6, 7, 8ге чейин болот. Кээде 3-4гө чейин болот, анын эле күндөр болот. Бирок кээде 6, 7, 8ге чейин болот. Ооба, мен парламент кабарчымын, билем. Билесиз да, туурабы? Эми кечке эле мени аңдып отурбайсыңар да, журналисттер. Ошо кайсы жерде көтөрдүңүз? Сөз эркиндиги боюнча маселе. Ошол жерден эме. Мисалы, Болот Темировго карата жана Болот Темировго карата мен Болот Темировдун митингине баргам. Качан баргансыз? Ошол жана немеде МВДде болгондо. Ооба, депутат кезинде. Кеңештин депутаты катары. Кармалганда, Ооба. Көрдүңүзбү? Ооба. Айтып атпаймынбы? Кээ бир элдер билбей калган, көрбөй калган нерселер көп, бирок это же не говорит о том, что мен аны жасабай элем.
ошол эле учурда эметесиз да, ошондо сөз эркиндигин коргоп чыгасыз, Албетте мен сөз эркиндигин колдойм. Анткени сөз эркиндиги бул болуш керек. Боло турган нерсе. Сөз эркиндиги жок, коом болбош керек да, негизичи. Болбош керек. Эгер биз өнүгө турган коом болгубуз келсе, бизде сөз эркиндиги болуш керек. Бирок сөз эркиндиги дегенди айтып атпайм. Жана Няза Ньюс'та болуп, жана башка журналисттер жазып чыккан аттарын эле унутуп калдым. Мен жөн элечи бир нерсени ойлоп таап, Баяна Гиммовна эле Фейсбукка жазып чыккан, мен жаңы эле депутат болгондочу. Мен жогорку кеңештин ишине келип, биринчи эле күндө жазып атат мага, мен жөн элечи. Жогорку кеңештин ишине келип, өзүн алып жүргөнүн көрсөңөр, колун чөнтөгүккө салып алган, керсейгенди. Анан коридордо туруп бир кызга кыйкырып эле бир нерседе урушуп, тиги кыз чуркап эле ыйлаган боюнча кабинетке кирип кетти дейт. Кыйкырдыңыз беле? Мен жогорку кеңешке биринчи күнү барганда, мен бир эле иним менен кирдим жогорку кеңештин ишинечи. Мен аякта бир кызга кыйкырмак турган, бир кыз тааныш эмесин алмалдачы. Эми элестетип атасың, биринчи күн жумушка келип атасың да. Эмени сындаса керек, сиздин отурганыңызды сындаса. Мен отурганымды сындашат, менин колум чөнтөккө салганымды сындашат, менин сүйлөө манерамды сындашат. Мен ушундай болчумун, мен ушундай ойдон калам. Мен көп депутаттар менен жолугам. Башка өлкөнүн депутаттары менен жолугам. Менде эле болгон адамдар. Менде эле болуп колун чөнтөккө салып сүйлөшөт. Менде эле ар кимдин сүйлөө манера ар кандай. Бирок ошол депутаттардан мен эмнени көрөм? Мен ошол депутаттардан свободаны көрөм да. Они свободны. Бир депутаттар толдук, жанагы кафенин алдында немелер бар го, тепкичтер бар го. Костюм сымчан эле тозотабыз да, как положено эле. Тепкичке отуруп алып, телефонун чукулуп отурат. Элестетип атасыңарбы? Костюм сымчан как положено отурат. Бул Европанын парламентинин депутаты отурат. Спокойно. Мен уверен, ал ошол Европада жүргөндө да ошентип жүрөт. Аны эч ким сындабай эле да. Мен корком ошентип, мен отургум келет, бирок мен корком ошентип отургандан. Ошондо сиздин эркиндигиңиз чектелип калыптыр да, эменден депутат болуп келип, мисалы, коркот келип. Коомдун кээ туура эмес ойлонгон жагы коомду артка тартып атат да. Артка тартып атат. Мыйзамдуулукту каалабайт, эркиндикти каалабайт. Бирок өздөрүнө келгенде эркиндик боюнча биринчи кыйкырып чыккандар ошолор да, демократияны требовать этет, либерализмди требовать этет. Бирок өздөрү жеткен диктаторлор. Колду чөнтөккө салбаш керек. Эмнеге? Эмнеге? Түшүндүрүп бергилечи мага, эмнеге? Салбаш керек деп мен айткан жокмун. Жок, вообще ошол элдерде, ошол коомдо айтып атам да, эмнеге? Эмнеге болбойт? Мен ушундай манерада сиз менен сүйлөшүп атам. Мен ушундай манерада көчөдө эле сүйлөшөм элдер мененчи, бирок почему-то ушул манерамды эми элге кыйкырып сүйлөп атасың деп айтышат да. Эмнеге? Мен бул сүйлөө манерам. Демократия. Демократияны кааласаңар до конца принимать этет. Эмнеге демократияны жаккан жерин принимать этишет, жакпаган жерин принимать этишпейт? Принимайте до конца. Бул мен бош жүргүм келет, мен бош болгум келет. Боло атасызбы анан эркин? Болбой жатат. Жок, боло албайм. Анткени ушундай комментарийлер чыгат, ушундай жөн эле бир нерсеге жамандап чыгышат. Мен ушуга чейин, ушул малга чейин өзүмдү бир кармап келдим да. Кыйнап, кыстап, сен жакындарым да айтат. Эрлан, сен эми депутатсың да. Сен эми бизди уят кылба. Мен эркин жүргөнүм элдерди уят кылып атсам да кечирип койгон да. Анда мен үчүн постоянно уят болуп жүрөсүңөр. Эгер мен өзүмдү эркин алып жүргүм келсе, эгер мен жумуштан тышкаркы маалда жаран катары жүргүм келсе, анын эмнеси жаман? Эмнеге болбойт ал? Анткени мен депутатмын да. Кээ бир комментарийлерди окуп таң калдым да. Позор дейт. Мен алардын позор экенмин. Эмнеге? Эгер мен өзүмдүн жаран катары өзүмдүн укугумду коргоом бул позор болсо, анда ладно. Анда макул. Анда позор болсун. Бирок мен баары өз укугумду жана элдердин укугун коргой берем. Позоруна карабай. Демократияны талап кылсаңар, анда демократияны туура түшүнгүлө. Мен жумуш маалында депутатмын. Жумуштан чыкканда мен жаранмын. Болду. Ар кандай мен ушул нерселерди айтышым керек болуп атат да, тилекке жараша биз коомдо кээ бир элдерди оңдошубуз керек. Кээ бирлер жазып атат. Сен жогорку кеңешке кепкачан кирип көрбөйсүңбү, анда футболкачан кирип көрбөйсүңбү депчи. Дресс-код бар да ал жакта деп жазгандар болуп атат. Жумуш менен көчөдө жүргөндү салыштырбагыла.
Анда келе магазиндерге костюм-шымчан кирет да. Алар өздөрүнүн внутренний правилаларын жазып койсун. Биз галстукчан адам келмейинче кассада обслуживать этпейбиз деп койсун. То есть коом түшүнүш керек. Ушул нерселердин айырмасын билип, түшүнүп билиш керек. Же милиционерлерди анда формачан уктатып койгон да. Милиционер деп. Формачан жатышсын, үйүнө барганда формачан жүрүшсүн, формачан укташсын. Анткени алар милиционерлер да турабы? Ушундай болобу? Ошол себептен биз ушул нерселерди айырмалап билишибиз керек. Ушул нерселерди айырмалап билип, мен кээ бирлерге таң калдым, ушундай кичинекей нерселерди айырмаламаса анда оорлой болот. Коомду алдыга жылдыруу. Артка тартуучпу? Буттан кармоочпу? Ушуну ар бир комментарийлерди окуйсузбу? Бул менин элимдин ою. Мен ар бир жарандын ою менен оюн окуп, билип, анализдегенге анализдешим керек. Мен билип турушум керек. Коом кандай болуп атат? Ою кандай болуп атат? Окуйм. Сиз тууралуу чыккан маалыматтарды окуйм, анализ кылам, кимиси туура айтып атат. Анткени ошонун баарын окуп чыгып туруп, андан кийин мыйзамга такап дагы бир жолу карап көрөм. Может, мен действительно туура эмес кылдым депчи. Анан мыйзамда туура эмес кылган учурларыңыз болду? Албетте болот. Мен жол эрежелерин бузуп алган маалдар болот. Эми мен идеальный эмесмин да. Идеальный ким бар? Бирок ошол учурда аласыз да мойнуңузга? Албетте. Албетте. Адам өзүнүн күнөөсүн мойнуна алганды билиш керек. Анткени жаңылбаган адам жок. Барбы жаңылабыз? Азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына кандай баа бересиз? Общий баа бергим келбейт. Жакшы же жаман деп. Мындай общий алып туруп баа бергим келбейт. Анткени бул бийлик деле көчөгөн эле келген бийлик. Ачык эле айтып кетиш керек. 2 жыл, 3 жыл деген бул срок эмес. Бул жумушка да. Мисалы Туура эмес жактарын туура эмес деп айтыш керек. Туура жактарын туура деп айтыш керек. кандай артыкчылыгы, кандай кемчилиги болуп атат? Эми мындай прям оюмда жазылып, мындай артыкчылык, мындай кемчилик деп прям азыр сразу эстей албайм. Мисалга алып келгенде, курултайга мен каршымын. Курултай бул мыйзамсыз нерсе. Башынан эле мен каршымын курултайга. Бирок жана жерлерди бөлүп берүү боюнча баягы немелер болуп, мага дагы бир нерсени түшүнүш керек да. Мен сиз канча депутат бар Кыргызстанда? 90. Санап бериңизчи, канча депутат тааныйсыз? Сиз Примерно. өзүңүз таанып турбайсызбы? Жок, ошо примерно айтыңызчы, канча депутат тааныйсыз? 80%-ын таанысам керек. Анткени сиз ал жерде иштегенсиз, туурабы? Ооба. Кээ бир депутаттарды тааныбаган депутаттар бар, канча эл билбеген депутаттар бар. Ооба, сиз өзүңүз тааныбайт экенсиз, туурабы? Кээ бир депутаттар мен Канча процентин таанысыз? Азыр 99%-ын таанып калдым да. Мен таанып калдым, анткени сүйлөшүп, учурашып, неметип уже тааныша баштадым да. Мисалы, мен туруп сүйлөшө элек коллегаларым бар. Туруп сүйлөшүп көрө элекпин дечи. Учурашып койгом, бирок мындай туруп сүйлөшүп көрө элекпиз да бизчи. Анан баягы немени айтып кеттиңиз. Курултай боюнча мен каршымын. Бирок жанагы мораторий алынып, азыр жанагы участоктарга кызыл китеп бергиле деп атпайбы? Собственностько өткөрүп бергиле депчи, жана жашап калган калыптардычы. Ошого мен мисалы замын. Анткени алар ошол жерлерде жашап келген. Жанагы губернатор менен акимди жумуштан сразу алып салганына мен замын. Анткени адам жумушун аткара албайт да, алмаштырылган. То есть эми мындай нерселер эми толтурат, мындай тигиндей деп айтып кете берсе болот. Бирок общий неме мен азыр бере албайм. Туура же туура эмес деп. Кемчилик болгондо кемчилик болот деп айтам. Кемчилик туура жеринен туура деп айтам. Мен ошондой эле оппозиция менен да ошондой эле. Адахан Кимсанбаевич менен да ошондой эле. Кээде Адахан Кимсанбаевичтин сторонниктеринен таяк жеп жатып калам. Кээде мактоо болуп жатып калам. Биринчи жыйында, Анткени андан кийин деле болуп атат. Бизде азыркыга чейин деле болуп кетет. Айтып атпаймынбы, элдер көрбөйт анычы. Бирок бизде болуп атат да.
Ошондой эле оппозицияга дагы. Оппозиция туура айтып атканда мен оппозициянын туура айтып атат деп эле айтам. Мисалы кайсы ишин туура? Туура эмес болуп атканда туура эмес деп эле айтам да менчи мисалы. Эми ал мисалдарга зачем мен аны айтып отурупчу? Жок, эми чоң мисалдарды айтсаңыз. Конкретно айтып атам да мен. Эми чоңуз кечиресиз, мен жогорку кеңеште болгондо 1,5 жыл болду. Мен жогорку кеңеште 1,5 жылда көп нерселер болду. Эми анын кечке эле тигил, бул мынтип атат, анан тигил тигинтип атат деп мен аны мындай ойлоп жүрө албайм да. Бирок мен билем. Конкретно минустары болгондо минустарын айтыш керек. Плюстары болгондо плюстарын айтыш керек. Любой адамга, любой жаранга. Бирок минусу жок эле адамды жөн эле каралып жамандай бербеш керек. Ал да туура эмес нерсе да. Конкретно минустары менен. Жок, ошо айтып атпайсызбы, мен депчи кемчилиги болгондо мен кемчилиги деп айтып атам. Мисалы артыкчылыгы болгондо артыкчылыгы. Эми ошол эле хорошо. Эми ошол эле мисалы ошол эле баягы жыйындын башындагы кабинеттерди бөлүштүрүү боюнча айтып кетейин. Ошондо мен туура эмес деп айткам. Сиз эстеттиңиз, анан ошон үчүн эстеп кеттим да менчи. Туура эмес деп айткам ошондо. Туура деп айтканыңыз кайсы учурда? Туура деп эми ал туура жагы да көп эле болот да. Мисалы башында биз келгенде кээ бир жыйын процесстери туура эмес болуптур да. Биз эми регламент боюнча так келбейтир. Биз эми баягы до конца билбегенден мен мындай нерселерди түшүнбөйтмүн. Бирок ошол жерлерде Садахан Кимсанбаев ошол жерлерде туура айтып атыптыр. Мен түшүнбөй эле эмнеге эле ушинтип эле деп атсам. Жок, кабинет алмак, ал жагы ал туура эмес болуп айтып атпайм. Ал эменин өзүнүн укугун эмес, ал жерде депутат катары өзүнүн фракциясында укугун коргош керек болчу. Ал неме лидер фракция болчу. Андан кийин бирок жанагындай жактарына дагы мен кошулам. Туура эмес болуп аткан жактарды туура эмес деп эле айтыш керек. Кемпир абад маселеси боюнча бир топ саясатчылар, активисттер, укук коргоочулар камалбадыбы? Анан ошолордун катарында сиздин мурдагы шайлоодо коллегалар немелер бар. Реформа партиясынын өкүлдөрү да партиисттер бар, ооба. Аларга бир кандайдыр бир колдоо көрсөттүңүзбү? Мен сотко барып келдим. 1-2 жолу бардым сотуна, ооба. Баш коргоо чарасына, Ушул күнгө чейин жок, билүү немесинде, эмне болуп атканын билишим керек да, процесс кандай болуп атканын. Мен эч кимди мен досум эле анан жана ушундай эле деп мен иш аракеттерди кыла албайм да. Мен биринчи барып көрүп билишим керек да. Ушул күнгө чейин мен ушул боюнча үн катпай келдим. Бирок ар бир нерсенин пределы бар. Мен ойлойм, жарым жыл болуп кетти камалып жатканда. Эми бул туура эмес нерсе. Мен бул мындай, эгер мыйзам бар болсо, мен мындай мыйзамга каршымын. Адамдарды жөн эле ушинтип жарым жылдап камаганга болбойт. Эгер действительно доказательствасы бар болсо, күнөөсү бар болсо, анда соттогула. Аягына чейин соттон ошол бүт коомго ачык көрсөтүп берип, ушундай мына бизде доказательствалар бар деп туруп, анда соттосун. Эгер андай нерселер жок болсо, анда кое берсин. Болду, жетет. Жөн эле мындай ортодо эле мындай кармап жүргөнгө мен каршымын. Болду, жетет. Эгер действительно ошондой кадамдарга ал кишилер барган болсо, эгер реальный доказательствалар бар болсо, анда ачык көрсөтүп берип соттосун анда. Же нары кылсын, же жок болсо анда кыйнабай кое берсин. Мындай болбойт. Мен буга каршымын. Түшүнүктүү. Анда акыркы сурообуз болсун. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Алдыда пландар эми көп эле, биякта отуруп эле аны айтып бере берген. Бир планды айтып бердим силерге, жанагы тамекилер боюнча. Тамак аш боюнча, тамак аш боюнча да пландарым бар. Пландар бар, ар кайсы варианттарын көрүп атабыз. Бул деген оңой нерсе эмес да, бул мынтип эле келип туруп эле тияка же бияка түртүп сала албайсың муну. Бирок мен билем, ойлонуп, таап, ошону киргизсе ошол иштеп кетет да. Просто аябай кылдаттык менен акырын аракет кылыш керек. Бул деген оюнчук эмес. Бул деген килейген Кыргызстандын элинин баарынын камын көрө турган нерсе да. Ошону иштетип кетиш керек, туура иштетип кетиш керек. Анткени мен туура эмес кадамдарга барып алсам, туура эмес иштеп кетсе, кайра эле баягы эле не только менин кайра эле коомдун проблемасы болуп чыгып калат.
ушундай эми алдыңкы пландарда ушундай эле жумуштарын кыла берүү, алдыга умтула берүү, Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошо берүү, колдон келсе майда чүйдө проблемаларга жардам берүү, колдон келбей атса кичине күтүп туруп жардам берүү. Сиз көп адамдар мага таң калат да. Мисалы мен жакында эле бир нарынга барып келдим да, бир суроо боюнчачы. Кичинекей эле суроо. Абсолютно кичинекей эле суроо да. Бирок мен барып келдим. Эми баягы майда чүйдө көп суроолорду бүтүрүп келип койсоң, бир жумуш болуп калат да. Нарынга бардым, нарындан Караколго бардым, Караколдон Бишкекке келдим да, мисалы. Анан мындай эле суроону писать эттим. Биякта Бишкекте бир жерде отурсам, ошол айыл менин инимдин айылы экен. Анан кийин айтып атпайбы, Эрлан байке, сиз ошол жерге ошол суроону чечүү үчүн реально эле бардыңызбы депчи. Бардым. Эмнеге барбайм мен? Эгер менин колуман ошол нерсени чечип коюш келе турган болсо, эмнеге барбайм? Бардым, чечтим, келдим. Чечилди. Так что ошондой дагы иш аракеттерибизди кыла беребиз. Алдыңкы планда бүт эле ошол өнүгүүгө колдон келген аракеттерди кылуу. Анда маегибизди жыйынтыктайлы. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз, атайын убакыт бөлүп келип бергениңизге. Силерге рахмат. Анда эмесе урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, ТТТ программасы соңуна келип чыкты. Эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.